Следующая тема у нас Тема: Атайын тергөө аракети. Кулбаев Асан Касымалиевич. Атайын тергөө аракеттери бул негизинен оперативдик издөө чаралары. Айкын жана айкын эмес тергөө аракеттери. Айкын эмес тергөө аракеттери төмөнкү белгилери менен мүнөздөлөт. Эгер айкын тергөөдө майнап чыкпаса, экинчи оперативдик издөө чаралары менен, үчүнчү көпкө узаруу мөөнөтү менен айырмаланат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш процессуалдык кодексинин 5-статьясында атайын тергөө аракеттери бул демейки тергөө аракети менен аныктоо мүмкүн болбогондо кылмыш ишке аралашкан, кызыкчылыгы козголгон адамдарды кабардар кылбай жагдайды аныктоо. Кайра кайталап коеюн. Кызыкчылыгы козголгон адамдарды кабардар кылбай жагдайды аныктоо, далилдөөгө зарыл маалымат алуу жана башкалар. Бул атайын тергөө аракеттери өткөрүү иштери Кыргыз Республикасынын Кылмыш процессуалдык кодексинде төмөнкү себептер менен киргизилди. Биринчи, процесстик мыйзам атайын тергөө аракеттерин өткөрүү негизин жана шартын толук тактайт. Анын ичинде соттук көзөмөл каралган. Экинчи, атайын тергөө аракеттери оор жана өтө оор кылмыш иштери боюнча гана өткөрөт. Азыраак оордуктагы иштерде өзгөчө белгилүү учурларда гана өткөрүлөт. Үчүнчү, бул аракеттерди өткөрүүнүн мөөнөттөрү аныкталган жана аларды узартуунун тартиби каралган. Атайын тергөө аракеттеринин протоколу айкын аракеттердикине окшош. Кыргыз Республикасынын Кылмыш процесстик кодексинин 213-статьясында атайын тергөө аракеттеринин төмөнкү түрлөрү аныкталган. Биринчи, почта телефон жөнөтүүлөрүнө арест коюу, аларды кароо же ВМК. Экинчи, сүйлөшүүлөрдү аңдып угуу. Үчүнчү, абоненттер менен абоненттик түзмөктөрдүн ортосунда туташуу жөнүндө маалымат алуу. Төртүнчү, компьютер, сервер жана башка түзмөктөрдөн маалымат алуу. Бешинчи, адамды же орунду аудио видео көзөмөлдөө. Бешинчи, адамды же орунду аудио видео көзөмөлдөө. Алтынчы, адамды же орунду байкоо. Жетинчи, адамдын турак эмес жайларына жана башка ээликтерине кирүү жана изилдөө. Сегизинчи, экспертиза өткөрүү. Сегизинчи, экспертиза өткөрүү максатында салыштырып изилдөө үчүн үлгүлөрдү алуу. Тогузунчу, кылмыш чөйрөгө кийирүү жана кылмыш ишмердикти имитациялоо. Онунчу, көзөмөлдөгү жөнөтүү. 11-чи, көзөмөлдүү сатып алуу. Биз билгендей, мыйзам боюнча атайын тергөө аракеттери адамдын конституциялык укуктарын чектейт. Булар өздүк жашоонун купуялуу укугу, кат алышуу, телефон жана башка сүйлөшүүлөр, почта, телеграф, электрондук билдирүүлөр, үйдүн жана башка объекттердин кол тийбестиги. Ушул үчүн атайын тергөө аракети тергөөчүнүн өтүнүчүнүн негизинде тергөө судьясынын чечими боюнча жүргүзүлөт. Жана ал боюнча прокурорго билдирилет. А көзөмөлдөгү сатып алуу, көзөмөлдөгү жөнөтүү, контрольная поставка жана кылмыш чөйрөсүнө кийирүү сыяктуу аракеттер тергөө судьясынын макулдугун талап кылбайт. Бул өтүнүштө төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш. Өтүнүш түзүүнүн орду жана убактысы, кызмат адамы, кылмыш фабуласынын кыскача таржымалы, кылмыштын укуктук квалификациясы, атайын тергөө аракеттерин өткөрүү зарылдыгын негиздөө, неге айкын тергөө аракетин колдонбоду, атайын тергөө аракетин өткөрүү үчүн атайын адистерди, агенттерди колдонуу кадимки тартипте мүмкүн жана маалымат системаларды, аудио, видео аппараттарды колдонот. Бул тизмектегилерди өкмөт бекитет. Адвокаттарды, медициналык кызматкерлерди, нотариустарды, журналисттерди атайын тергөө аракеттерине өткөрүүгө кошуу тыйылган. Кошумча канча убакыт керектелет, ким жана кайсы органга аткаруу жүктөлөт.
зарыл учурда купуялыкты сакташ үчүн чыныгы маалыматтын ордуна псевдоним жана башка киргизилет. Бул атайын тергөө аракетин өткөрүү үчүн убакыт көрсөтүлөт. Бирок 2 айдан көп эмес убакытка уруксат берилет. Эгер тергөөчү атайын тергөө аракет өткөрүү мөөнөтүн узартуу зарыл деп эсептесе, тергөө судьясы аны узартып бере алат. Бирок ар жолу 2 айга чейин гана узартылат. Жалпысынан 1 жылдан көпкө жол берилбейт. Атайын тергөө операциясын өткөрүү маалыматтары тергөө купуясы болуп саналат. Аны ачыкка чыгаруу тыйылган. Аны бузгандар жоруктар жөнүндөгү кодекстин тартиби боюнча жоопкерчиликке тартылат. Атайын тергөө аракеттерине катышкан адамдар, агенттер, аны өткөрүүнүн ыкмалары, тактикасы жана башка деталдары мамлекеттик купуя сыр болуп саналат. Аны бузуп, сырды ачыкка чыгарган мыйзамсыз ачкандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Судья бул атайын тергөө аракетин өткөрүү жөнүндө өтүнүштү тергөөчүнүн катышуусу менен 24 саат ичинде чечет. Зарыл учурда 72 саатка чейин чечим кабылдайт. Жыйынтыгында тергөө судьясы токтом токуйт. Уруксат берүү же мотивин көрсөтүү менен бербөө жөнүндө. Токтомдо ошондой эле тергөөчүнүн аты, атайын тергөө аракеттерин өткөрүү буюмдар же адамдар, мөөнөттөрү жана башкалар көрсөтүлөт. Тергөө судьясынын токтомуна даттанууга болбойт. Бирок кайрадан өтүнүч менен кайрылуу мүмкүнчүлүгү сакталат. Кээде убакыт тар болсо, кийинкиге калтырууга шарт болбосо, тергөөчү тергөө судьясынын макулдугу жок эле атайын тергөө аракеттерин жүргүзүүсү мүмкүн. Булар адам өмүрүнө байланышкан жана башка коопсуздук чаралары боюнча. Андай учурда атайын тергөө аракеттери башталгандан 24 саат ичинде тергөөчү тергөө судьясына аракет боюнча билдирет. Судья билдирүү алгандан кийин алардын аракетинин мыйзамдуулугун текшерет. Эгер судья аракетти мыйзамсыз деп тапса, анда операция ошол замат токтотулат. А мунун жүрүшүндө жетишилген далилдер мыйзамсыз деп табылат. Судьянын токтому даттанууга жатпайт. Атайын тергөө аракеттери бүткөндөн кийин тергөөнүн материалдары жыйынтыкталып папкага тиркелет. Эгер тергөөчү чогултулган материалдар далилдерге жетишсиз болду деп таанылса, кылмыш ишке тиркелбейт. Алар мыйзамдын чегинде сакталат жана колдонулат. Атайын тергөө аракеттерин өткөрүү укугуна тергөөгө чейинки өндүрүш өткөргөн тергөөчү же анын дайындоосу менен оперативдүү издөө кызматы ээ. Отказано.